Электр энергиясын натыйжалуу пайдалануу өлкөнүн экологиясына жана экономикасына оң таасирин тийгизет. Себеби көпчүлүк жарандар суук түшкөн мезгилде электр жарыгынын жылытуу системасына канааттанбай, ар түрдүү сапаттагы көмүрдүн түрүн жагат. Андан чыккан түтүндөр абаны булгап, ыш каптаган аймактардын тизмеси жогорулайт. Буга кошумча кара алтындын наркы үчүн дагы электр жарыгын колдонуу үчүн дагы элдин калың катмары 2 эсе чыгымга учурайт. Мындан улам тиешелүү кызмат түзүмдөрү жарандарга электр энергиясын натыйжалуу пайдалануу жолдорун үйрөтүү аракетинде. Кыргызстандагы энергияны колдонуу боюнча улуттук семинар өткөзүп жатабыз. Бул семинардын эң негизги максаты ошо Кыргызстандагы энергияны натыйжалуу колдонуу политикасын, саясатын алдыга жылдыруу. Анткени Кыргызстандагы энергияны өтө коромжул колдонобуз. Азыркы учурда имараттарда жана турак жайларда башка өлкөгө салыштырмалуу 1 чарчы метрге 4-5 эсе көп электр жарыгы колдонулат. Ошондуктан энергоэффективдүүлүк саясатын жүргүзүп, советтик стандарттагы үйлөрдүн электр жарыгын өткөрүүчү системасын жаңылап, жаңы салынып жаткан турак жайларга энергияны натыйжалуу пайдалануу талаптарын коюу жана стандартты киргизүү керектелет. Кыргызстанда имаратта энергия натыйжалуу тууралуу мыйзам 10 жылдан бери ишке ашылып келатат. Былтыры биздин агенттик РНК деп койсок болот, 27 энергоаудиторду чыгардык. Ошол адистер келишим тууралуу келип, сиздин салынып бүткөн үйүңүздү энергия сертификация жүргүзүлөт. Ошого класс берип, сертификат берет. Сертификация жүргүзүү иштери жарандардын үйлөрүнүн жылуулугун текшерүү аркылуу берилет. Биринчиден тиешелүү кызматкерлер үйдү карап чыгып, жылуулукту толук камсыздоочу булактарды аныктап берсе, экинчи жагынан электр энергиясын үнөмдүү жана натыйжалуу пайдалануу үчүн стандарттарды тактап берет. Эгерде энергоаудиттер тарабынан жүргүзүлгөн атайын бөлүмдөргө үй толук жооп берсе, үй ээсине сертификат берилет. Энергоаудитор келип, сиздин үйүңүздү сертификация кылганда 5 параметрлерди карап, татыктуу ошол имаратыңыз канчанчы класска татыктуу деп ошол сертификация берет. Татыктуу болбосо рекомендация берет, сунуш берет, кандай ошол үйүңүздү жылуулап, дерезелерди алмаштырасызбы, жанагы дубалдарды жылытасызбы деген маселелерди камтып, анан ошол иш-чараларды кылгандан кийин определенный сертификат берет. Энергоэффективдүүлүк боюнча чараларды күчөтүү аракети менен өлкөнүн энергетика тармагы турак жайларга 50% жакын электр жарыгын жана суу ресурстарын үнөмдөйт. Бегим Айталантова, Адлет Марсбеков, 5 канал.